Саламатсыздарбы? Алфавит жөнүндөгү темабызды токтогон жерден улантабыз. Йоттошкон е, йо, ю, я тамгаларынын айтылышына жана жазылышына көңүл буруңуздар. Йоттошкон тамгалар эки тыбышты берет, бирок бир тамга менен жазылат. Е, чие, подъезд. Йо, койон, боёк. Ю, моюн, куюн. Я, кыяк, уя. Кыргыз тилинде үндөштүк мыйзамы бекем сакталат. Жоон үндүүлөрдөн кийин жоон, ичке үндүүлөрдөн кийин ичке үндүүлөр келет. Жоон үндүү А, И, О, У. А, И, кайчыны. О, У, суроону. Ичке үндүү Э, И, Ö, Ü. Э, И, мени. Ö, Ü, жүрөктү. Кеп үлгүлөрүндөгү үндөштүк мыйзамына көңүл буруңуздар. Бул ким? Бул атыр. Бул атырбы? Ооба, бул атыр. Бул атырбы? Жок, бул атыр эмес. Бул эмне? Бул калем. Бул калемби? Ооба, бул калем. Бул калемби? Жок, бул калем эмес. Эстеп калыңыз. Сүйлөмдөрдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Кыргыз тилинде баяндооч сүйлөмдүн аягында келет. Мен келдим, Асан кетти. Кыргыз тилинде род категориясы жок. Жакшы, келди. Басым сөздүн акыркы муунундагы үндүү тыбышка коюлуп айтылат. Сөзгө мүчө уланган сайын, басым да улам акыркы үндүү тыбышка түшүп жылып отурат. Жумуш, жумушчу, жумушчулар, жумушчуларды. Бүгүн кыргыз тилинин алфавити менен тааныштык. Келерки сабакка чейин көрүшкөнчө.